Biz könügülөрдү баштайбыз. Könügülөрдүн эң биринчиси бул соль мажор гаммасы болмокчу. Биз соль мажор гаммасын аябай жакшылап өздөштүрүп алсак, андан кийинки гаммаларды, андан кийинки тоналдуулуктарды өздөштүрүүгө жакшы жол ачылат. Бул видеодо силер кайсы нотаны алганда кайсы манжалар ачылып жаткандыгын көрүп турасыздар. Мисалы үчүн, сольду алып туруп андан кийин ляга өткөндө 2 манжа ачылат. Калганы бирден кетет. Ошондой эле додон реге өткөндө дагы 2 манжа ачылат. Чыпалак жана аты жок. Калгандары бирден кетет. Үстүнкү актага өткөндө так ошондой эле ойнолот, бирок катуураак үйлөйбүз. Экинчи көнүгүүбүз секвенция деп аталат музыка тилинде. Бул гамманы катарынан эмес, аттатып ойноо болуп эсептелет. Биз күүлөрдү өздөштүрүүнү баштайбыз. Биздин алгачкы үйрөнө турган күүбүз бул элдик күү сыбызгынын кер толгоо. Кер толгоо күүсү элге кеңири белгилүү элдик күүлөрдөн жекеле сыбызгыда эмес, чопочоордо, кылыякта, комузда жана башка аспаптарда ойнолот. Биз бул күүнү өздөштүрүүдө көп нерселерге көңүлүбүздү бөлүшүбүз керек. Бул атака, ар бир нотага өзүнчө атака коебуз. Андан тышкары дем алуу. Дем алган учурда биз ыргактан чыкпашыбыз керек. Созулган ноталардын аягында дем алабыз, бирок ритмден чыкпай, ыргактан чыкпай, метрди кармап ойношубуз керек. Дагы бир маселе, үстүнкү жогорку ноталарды абдан таза алууга аракет кылып, ошонун үстүндө көбүрөөк иштешибиз керек.
Кийинки көнүгүүбүздө биз лига жана стаккато түшүнүктөрүнө көңүл бурабыз. Лига дегенибиз бул ноталарды бириктирип турган жаасымал ири сызык. Лига менен бириктирилген ноталардын башкысына гана атака коюп, калгандарын бөлбөй, үзбөй ойнойбуз. Мисалы үчүн ал эми стаккато белгиси бул ноталардын астына же үстүнө коюлуучу чекит. Бул чекит коюлган ноталарды биз кыска чокуп ойношубуз керек. Мисалы кийинки көнүгүүбүз фаршлакка арналат. Кооздук үчүн негизги нотага кошулуп ойнолуучу кыска ноталар музыканын тилинде фаршлак деп аталат. Фаршлак жалгыз, экилик жана үчтүк болушу мүмкүн. Фаршлактын созулушу кайсыл нотага лига менен биригип турса, ошого кошулуп эсептелет. Гамма до мажор. Белгилүү болгондой, заманбап сыбызгыда бардык тоналдуулуктарда ойноого болот. Кайсы бир чыгарманы кайсы бир тоналдуулуктан ойноодон мурда ошол тоналдуулукту өз алдынча ойноп өздөштүрүп алуу талапка ылайык. Ошондуктан биз кийинки күүнү ойноордон мурда до мажор гаммасын өздөштүрөбүз. Азыркы өздөштүрүп турган күүбүз бул элдик күү Акмактым. Акмактым сыбызгыда, чопо-чоордо, кылгыякта жана комузда ойнолуп келет. Бул күүдө биз буга чейинки өздөштүргөн бардык ыкмалар кездешет. Айта кетсек, лига. Лига менен бириктирилген ноталардын башына гана атака коюп, калгандарын атакасыз бөлбөй, үзбөй ойношубуз керек. Андан тышкары бул күүдө стаккатолор кездешет. Стаккатону абдан так таасын алууга жетишибиз керек. Ошондой эле бул күүдө фаршлактар да кездешет. Фаршлактар бирлик фаршлак, ошондой эле экилик фаршлактар бар. Бул фаршлактарды дагы абдан так, ритмден чыкпай, ыргактан чыкпай, жогорку тактыкта ойноого аракет кылып өздөштүрүшүбүз керек. Демек, бул жердеги бардык белгилерди толугу менен аткарууга тийишпиз. Турмуштагыдай эле музыкада дагы майда нерсе жок. Музыкант нотада көрсөтүлгөн ар бир белгиге жооп берүүгө тийиш.